Нарын жана Көкөмерен дарыяларынан өтүүчү эстакадалык эки көпүрө Кыргызстандагы эң ири инвестиция сарпталган долбоор. Анын курулушу татаал инженердик өзгөчөлүккө ээ. Узуну 1 чакырымды, бийиктиги 40 метрди түзгөн объект чоң суунун агымына туруштук берүүгө ылайыкталган. Келечекте ага жакын жерде гидроэлектростанциялар курулат. Учурда акыркы монтаждоо иштери аяктап калды. Ноябрда эки көпүрө тең текшерүү үчүн ишке кирет. Өзгөчөлүгү көпүрөнүн бул жалпы тирөөчүнүн жалпы узундугу 88 метрге жетет. Кээ бир жерлерде суунун нугунда, нарын суунун нугунда свайный части жердин астыңкы бөлүгү 46 метрге чейин кирген. Үстүндө 36 метрден 40 метрге чейин жетет. Дагы бир ири долбоор Кыргызстандагы эң чоң туннель болуп саналат. 4 чакырымдык тоо аралай өткөн жолдун 3төн 2 бөлүгү курулуп бүттү. Анын бири авариялык учурда пайдаланылат. Учурда 200дөн ашык кызматкер бир мезгилде иштеп, курулуш иштери кызуу уланууда. Жалпы жонунан эки жакты алып кошкондо бүгүнкү күнү 2933 метр казылды. Жана жанындагы кошумча штольна 3400 метр казылды. Бул жерде азыр күнүдүн иш алып барууда. Деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктик жайгашкандыктан, бул жерде аба ырайы катаал болгондуктан, мындан кийинки иш-чаралар аба ырайына көз каранды. Альтернативдүү жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирет. Жолдун өзгөчөлүгү чек аралардан алыс жайгашып, калктуу конуштарды аралай өтөт. Келечекте ири долбоору менен кошо жол жээктеги айылдардын социалдык абалын жакшыртуу иштери да каралган. Жалпы узундугу 433 чакырым жол ишке кирсе, Жалал-Абад, Ош, Баткен, Талас облусунун тургундары Ысык көлгө борборду аралабай өтө алышат. Балыкчы шаарынан ушу Жалал-Абад шаарына чейин жалпысынан узундугу болгон 433 километр. Ал жерде дагы Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы акча каражаттар бөлүнгөн. Балыкчы шаарынан Кочкор айылына чейин бүгүнкү күндө да курулуш иштери жүрүп, ушу 10 километр асфальт салганга быйыл пландаштырып атабыз. Ал жерде дагы экинчи участок бар, Эпкин Дыйкан. Сиздер билгендей, жаңы подрядчик тандалып алынып, булар дагы бул Кытайдын компаниясы да ишке кирип жатат. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жол транспорттук инфраструктураны жакшыртуу чоң мааниге ээ. Буга чейин түндүк-түштүктү бириктирген жалгыз Ош-Бишкек жолунда алгылыктуу оңдоо иштери болгон эмес. Төө ашуу перевалынын аркы бети Бишкек-Ош жолунда анын ичине 9 километр каралып, бүгүнкү күндө 7 километри толук менен бүткөрүлдү. Эки слойдон турат. Бул астыңкы слой 7 километр, үстүнкү слой 6 километр аткарылды. Андан сырткары 2021-жылы приграничный территориядагы окуядан кийин ал жакка 15 километр жол каралып, бүгүнкү күндө аткарылып бүттү. Мындан сырткары биздин указыбыз, Кыргыз Республикасынын президентинин указы боюнча балыкчы Барскон Баканбаева Каракол жолу быйыл башталып, бүгүнкү күндө жолду кеңейтүү жана труба суу өткөрөй турчу трубалар иштери башталып, аткарылып, жолдон сол жак бетинен нижний слой асфальтобетонный покрытиясы 1 километр 600 метр 2 километрге чукул аткарылып бүткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарында биринчи жолу атамекендик жол куруу компаниялардын күчү менен Балыкчы Бөкөнбаева Каракол автожолун кайра куруу боюнча иштер башталды. Азыркы учурда узундугу 25 километр келген автожолдун 2 километрине асфальт бетон төшөлдү. 2021 жыл Кыргыз Республикасы үчүн татаал болгонуна карабастан, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги иш аракетин улантууда жана көптөгөн чөйрөлөрдө жана багыттарда ийгиликтерге жетишүүдө. Жол азыркы тапта өз мүмкүнчүлүгүнөн 2-3 эсе ашыкча унааларды өткөрүп эскилиги жетти. Быйыл Бишкек Карабалта жолу ишке кирип, эми Жалал-Абад Маданият жолунда 67 чакырым аралыкты Азербайжандын компаниясы оңдоп жатат. Азыркы тапта өлкөдө ишке ашып жаткан эң чоң долбоорлордун бири түндүк-түштүк альтернативдик жолу жана Ош-Бишкек жолунун бөлүктөрүн оңдоо иштери. Мындан сырткары ички жолдорду жакшыртуу, ар бир райондордун, облустардын борборлорунда 3 чакырымдан көп эмес болгон жолдордун баардыгын иретке келтирүү. Аны менен сырткары Ордо кала, Ош шаарындагы жолдорду иретке келтирүү иштери дагы кызуу жүрүп жатат. Келерки жылы дагы мындан да көп долбоорлорду ишке ашыруу демилгелери каралган. Булардын баардыгы калктын социалдык турмушун жакшыртуу жана аларга жеткиликтүү шарт түзүү багытында ишке ашууда. Жол тармагын башкаруу системасын реформалоо биринчи кезекте бюджеттик каражаттарды эффективдүү пайдаланууга, айлык маяналарды жогорулатууга жана чарба жүргүзгөн уюмдардын шарттын жакшыртууга багытталат.
Үстүбүздөгү жылы жол чарба департаменти тарабынан коронавирус пандемиясына карабастан республикалык бюджет күнүмдүк бюджеттин эсебинен жана капиталдык салым беренеси боюнча жалпы жонунан 63,6 километр жолго асфальт бетон төшөөнү пландаштырган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 52 километр аяктады. Эгемендүүлүк алгандан бери алгачкы жолу ата мекендик компаниялар жол курулуш иштерин жүргүзүүдө. Мамлекеттин транзиттик потенциалын жогорулатуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул долбоор Кыргызстан үчүн стратегиялык чоң мааниге ээ. Учурда тарыхый мааниге болгон ири долбоорду ишке ашыруу боюнча Кыргызстан, Өзбекстан жана Кытай мамлекеттери ортосунда 3 тараптуу иштер башталды. Анын Кыргызстандын аймагынан өтө турган бөлүгү 280 чакырымды түзөт. Кыргыз темир жолу жана Дорттранспроект институтунун техникалык адистеринин катышуусунда вертолет менен темир жолдун маршруту боюнча учуп өткөнбүз. Темир жолдун өтө турган географиялык жана башка шарттарын изилдеп, Кытай тарап ошол эле учурда параллельно өзүнүн отчетун жазып, өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп атат. Ушул айдын аягында биздин сүйлөшүүлөрүбүздүн негизинде эки тараптын өздөрүнүн изилдөөлөрүн бүтүш керек жана ал изилдөөлөр 3 тараптуу Кытай жана Кыргызстан, Кыргызстан, Өзбекстан иш группасынын карамагына изилдөөсүнө өткөзүп коюлушу керек. Өлкөдө стратегиялык жолдорду куруу калктын турмушун жакшыртууга шарт түзөрүн мамлекет башчы да эскертип, жол транспорттук инфратүзүмдү жакшыртуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Менин чечимим менен балыкчы Бакамбаев Каракол автожолун куруу иштери башталды. Ал эгемендүүлүк жылдарында алгачкы жолу ата мекендик жол курулуш компаниялары тарабынан курулууда. Мамлекеттин транзиттик потенциалын жогорулатуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Бул долбоор биз үчүн стратегиялык чоң мааниге ээ. Ошону менен бирге Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын ишмердүүлүгүнө оң натыйжалар бар ишмердүүлүгүндө. Тактап айтканда 220 жылга салыштырмалуу киреше 2 эседен көп. Ал эми 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өсүшүн камсыз кылган. Пандемия мезгилинде өлкөнүн аба транспортуда жарандарды жана жүктөрдү ташууну камсыз кылууда маанилүү ролду ойноду. Жыл башынан бери авиакаттамдар көбөйүп, аэропорттор оңдолду. Россия менен Туркиянын шаарларына сентябрь айынан баштап Ош-Москва, Ош маршруту боюнча жумасына 4 жолу каттам жанданды. Тамчыдагы Ысык көл аэропорту ушул жылы 732 каттамды тейлеп, жүргүнчүлөрдүн саны 65 миңден ашты. Анын ичинде Исфана аэропортунун аэродрому да оңдолуп, Кербен аэропортунун инфраструктурасы жакшырып, эл аралык стандартка жооп берген учуу конуу тилкелерине ээ болду. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.